Өзү негизинен бул имарат эскилиги жеткен да, билесиз да. Убагында канча деген президенттер алмашты, бирок ушул национальный университетке эч кимдин бүгүнкү күндөгү көңүл бурган жок. Урматтуу президентибиз көңүл буруп, ошол жерде 500 миллион өзүңөрдүн туулган акча каражатыңар болсо, калган акча каражатты мына президент өзүнүн стаб фондунан бөлдү. Билесиңер, распоряжение чыгарып. Азыр мына жакшынакай кылып туруп, өзүңөр көрүп тургандай, мына 16 этаждан бүтсө, бул жер түгөлүктүү ушул жерде мына бардык шарттары менен туурабы? Ушул жерде иштейсиз да? Мына мындай шарт болгон эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына окуу, образование жаатында дагы президентибиз акырында мектептер салынып атат, бала бакчадан башталат бардык окууну билесиздер. Мына азыр университеттин мындай Бишкекте менин оюмча бул биринчи бүгүнкү күндө биринчи болуп салган. Ошон үчүн мына ар бир тармакка бүгүнкү күндө мына билим берүү тармагына дагы мына биздин урматтуу президентибиздин ошо жеке өзүнүн көңүл бургандыгы. Регелдер дагы мына жакшы дайым берсе. Колонналар чоң экен булар. 1.20 окшойт булар. 1.20бы? 1.20 колонна турат. Жакшы. Силер дагы мына жакшына кылып туруп иштеп, бетондун бүгүнкү күндө погодный условия позволяет. Кээ биринде кичине минус болуп калганда бетондо билесиңер, эми строительсиңер, кичине добавкалар бар, аны кошуп туруп, жумушту токтотпой кете бериш керек. Аркасынан уже планировкаларын дагы параллельно алып кете бериш керек уже. Эми Кудайым буйруса өзүңөр айткандай, эмки жылдын аягына чейин бүтүрүп бергиле. Мына декабрга чейин, ушул убакка чейин бүтүрүп берсеңер, булар жакшына болуп туруп, коллектив жаамат менен кирип кетишет буйруса. Установкачылар көрсөтүп мактады, Бишкек бирде стройкасы ар бир соң келген машина жулуш керек да. Бул жерге киргенде таза чыгып кетиш керек хоболор. Бизде ошондой требование бар да. Жолда таза болуш керек стройкаларда.